Assalamualaikum. Ustaz kandaysiz? Жакшы, Аллага шүгүр. Ustaz mende bir суроо бар эле. Сөзсүз. Ustaz өткөндө сиз айттыңыз эле bir суроо жооптончу. Алмат медиа көрдүк эле, эми сиз айттыңыз эле да бир жигит суроо бергенде бир кызды унута албай атам деп сиз. Унута албай атам. Сиз айттыңыз эле да эме салаттан кийин мага кезик. Ооба. Сизге жеке чечим берем депчи. Ооба. Ошо устаз ошону сизге да керек турган ошо кызды унута албай ушундай бир эме болуп атат. Жашы туура эле, мен туура эле түшүнөм. Сизди шылыңдап күлүп аткан жокмун. Эми ар биринин башынан өткөн. Канча жаштасыз? 22-23 чамалда калдым. Жарайт. Мындайча айтканда, жүрөгүңүзгө эң боло турган жекече жолугушуу сөз керек, туурабы? Ооба, ошондой. Номериңизди калтырыңыз, жана 22 жаштагы балам деңиз, бирок трубканы, телефонду коюудан алдын бир дем берейин сизге эң боло турган сөз. Иним, эми ал тагдыр мусулман адам тагдырга ыйман келтирет. Аллага шүгүр деңиз. Алла Таала ыйман келтирген адамга жамандык каалабайт. Силер ал тагдырда болбодубу? Ал кыз насип болбодубу? Демек, ал сиздин жашооңузда жамандык алып келмек, же сиз анын жашоосунда жаман кара так болмоксуз. Түшүндүңүзбү? Пенде Куранда Аллах Таала айтат: "Аса ан такраху шай'ан ва хува хайрул лакум." Силер бир нерсени жаман болду деп кейип кепчип кыжаалат болосуңар, наразы болуп. Бирок билсеңер, Аллах ыймандуу адамга жамандык каалабайт. Бул чечим убакыт өтүшү менен түшүнө силерге жакшы болот дейт. Бул бири-бириңерге жолтоо болбойсуңар. Сиздин түгөйүңүз бир жерде азыр даарат алып, китеп окуп отурат азыр. Болгон аны табыш керек, дуба кылыш керек. Ошон үчүн жүрөктү кое бериңиз, сиз тагдырга ишениңиз. Мен анын келечеги үчүн каратак болуп калмак турмаймынбы деп аны чындап сүйсөңүз кой бериңиз дагы. Эми биягында өзүңүздүн шериңизди издеңиз эми эртелеп. Эртең сабак өтүңүз, сизге белегим бар. Негизи бирок азыркы сөздү уктуңуз да, э? Ошентиңиз, макулуңуз. Ошон үчүн шариатта алдын ала никеден алдын мындай бир сүйлөшүп, бири-бирин сүйүп калуу деген түшүнүк жок. Жактыруу деген эле маселе бар, элести.